Сіздердің қызматыңыздарда болуыз. Буга чейин менин алдымда гана Кыз Сайкал жана Мажит биздин конокторубуз менен бирге кесиптеш Мазиза Бекмуратова болуп өттү. Эми болсо эфирде алдыны көздөйм мен, Таалай Мамбетов улантамын. Буйруса жарым саат бою биз менен болуңуздар. Азыр дагы эң пайдалуу болгон же болбосо Кыргыз элинде ушу акыркы жылдары кеңири жайылып бараткан кайрымдуулук тууралуу кеп козгойбуз. Студиянын коногу ким деп жатсаңыздар, Кайрымдуу бол коомдук фондунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Азамат Байматов. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Айтыңыз марек болсун. Эми алгач ушу айт жөнүндө сүйлөшөлү. Бүгүн кандай өттү айттыңыз, айттадыңызбы же дагы деле элдин кызматына жүрөсүзбү? Буйрса, Кудай буйрса, жалпы бардык мекендештерди туткан орозолор кабыл болсун. Орозодо канчалык жакшы ниет тилектер айтылып, ушул бата тилектер кабыл болсун. Анан бүгүнкү күндө ушул орозону жыйынтыган эң чоң мусулмандар үчүн чоң майрам, өзүңөр айтып өткөндөй. Буйрса бардык жалпы мекендештерди айт майрага болсун. Буйрса. Анан бүгүн Кудайга шүгүр өтө жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Анткени биздин ошол жанагындай муктажда турган энелерибиздин үйлөрүнө айттап кыдырып келдик бүгүн. Өтө жакшы. Кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттери деп биз кызмат кылып келебиз да. Мыкты. Убагында үй жайы жок, көчөдө ыйлап кайыр сурап жүргөн энелер бүгүн өз үйүндө айттап атышат да. Ошол энелерди бүгүн кыдырып чыктык. Эң мыкты, жакшы. Кандайдыр бир жогорку деңгээлдеги адамдын ичиндеги туйгусун ойгото турган көз ирмемдерди тартып алат, сезимдерди бир ойготсо керек бул көрүнүштөр дагы. Бүгүнкү күндө өзгөчөлүгү, бүгүнкү күндө өтө чоң өзгөчөлүк айт болду биз үчүн. Себеби Кыргызстаныбызда жок автоунаа алдыртканбыз Кореядан. Ким үчүн? Бул ошол эле көчөгө чыга албай үйдө бир депрессияда отурган энелер үчүн. Алар элге, коомго аралаша албай отурат. Кечке үйдүн ичинде эле отуруп, баягы кыйналып отурган энелер бар, кысымда отуруп калышат. Ошол энелерге бензин куюлбаган, атайын зарядтап коет. Ал машинанын баасы $2400 экен. Беркинде эле машинанын баасы. Бирок өзү кичинекей чакан ток зарядтап коет. Ошондо бир кишилик же эки кишилик? Бир кишилик баласын отургузуп алып, корзинасы бар. Башкача машина, кадимкидей машина. Анан бүгүнкү күндө ошол машинабызды бир энебизге берип, бүгүн өзгөчө айт болду десем жаңылышпайм. Анткени ал энекебиз өтө кубанычта бүгүн. Анан бир зарядтап койсо 60 километрге жетет экен. Шаарды кенен айланат экен да. Жакшы, мындай сейилдегенге жетет экен кыскача. Өтө жакшы. Анан бүгүн дагы эми жөн эле элдер сыяктуу болуп, өзүңүздүн гана камыңызды ойлоп, өзүңүздүн гана кызыкчылыгыңызды ойлобостон, атайын ушул буга чейин жардам берген эжелердин үйүн айттапсыздар да, канча үйдү кыдырып жетиштиңиздер? Бүгүн Кудай буйруса мен 3-4 энебиздин үйүнө барып жетиштим. Андан башкалар дагы келип кетти деген. Баягы бүгүнкү күндө бизде бир эне төрөп бул ааламга алып келген болсо, бүгүн биздин ошол бата тилегин айтып отурган менин 25ке жакын энем бар. Анткени 25 үй салдык. 25 энебиз бүт Кыргызстандын булуң бурчунда. Алар ушинтип аябай бир сүйүнүч менен чакырышат. Кээ бир энелерибиздин уулдары жок, эркек уулду Аллах насип кылбаган экен. Ошол энелерибизге да үй салып, анан мени өзүнүн уулундай көрүп күтүшөт. Анан ошондой энелерибиздин үйүнө барып бүгүн Кудай буйрса, Кудайга шүгүр. Жакшы. Ошол энелерибиз менен 25 энекеңиз бар экен, Кудайым куттусын дейли. Анан канча убакта бир мындай зыярат кылганга убакыт болот аларды? Эми мен колуман келишинче бат-бат эле баргым келет, анткени алар да күтүшөт. Баргым келет болгону мен аларга аябай бир айтып түшүндүргөнгө аракет кылам. Себеби сиздер бир аз сабыр кылыңыздар, анткени учурундагы кыйынчылык сиздерден алыс болду, Кудай буйрса. Сиздер убагында кыйналгандай эле, биякта дагы менин жаңы энелерим бар. Алдыда турушат. Күтүп аткан, Күтүп атат. Алар дагы сиздер сүйүнгөндөй, булар да сүйүнтөйүн, убактымды якада бөлөйүн деп, ушундай түшүндүрүү иши менен иштерди жасап атабыз азыр. Жакшы. Кармаган орозоңуз Кудайым кабыл кылсын дейли. Мынакей буйруса 30 күн артта калып, насип кылса жакшы жеңил өттү быйылкы орозо, өзгөчө анан бат өттү, билбейм, же көз ачып жумганча бизге билинбей калдыбы? Ошол 30 күн ичинде, орозо ичинде эмне менен алек болдуңуздар? Эми негизи орозо айы өзү кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн, боорукерликтин, анан жан дүйнөнүн арулануунун айы деп биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен. Ошол себептен орозонун ичинде кимде-ким бир сомчолук же болбосо бир кадам жакшылык кылган болсо, аны эселеп жараткан кабыл кылат деген. Анан ал насаат уккандан кийин биз дагы момун мусулман катары үйдө жөн жатып албастан ошол колдон келген аракеттерди жасап, ошол эле салып аткан үйлөрүбүзгө аракет кылып, күндүн ысык күндөрүндө чаң жутуп,
строй материалдарды өзүбүз көтөрөбүз. Баягы кээде таң калат кээ бир туугандарыбызчы. Биз өзүбүз грузчик болуп ташыйбыз эмелердичи. Анан эмне башка кызматкерлериңер жокпу деп эме кылышат. Анан башка кызматкер эми соопту кылып аткандан кийин бизде көп ойлойт экен да, баягы мындай башкача неме да алат да, баягы кайрымдуулук фонд десе көп акча алабы деп. Ошол жерден да биз экономду колдонгубуз келет да. Ошол жерден дагы экономить этсек, ошол үйгө башкага берген, акыга берген акчаны анан көрөк муктаж адамга берип койсок, биз ошол жерге барып отурабыз. Өзүбүз кылып коебуз деп. Анан ушундай орозо ичип өтө жакшы кайрымдуулук иштери жүрүп өттү. Буюрса көп баягы мекенден четте жүргөн бир туугандар бар, зекетин берейин дегендер бар. Ошол эле жакшылыкка кол сунгандар бар. Ошол аманаттарды дарекке жеткизүү кызматын Кудай буйрса колубуздан келишинче аракет кылдык. Баягы четте туруп, алыста туруп, баягы ал жактан башка бирөө көргөнчө мекенибизде кыйналгандарга берейинчи деп жөнөтүшөт. Алар аманатты берип, алар милдетинен кутулушту. Бизге келип жетти. Эми биздин милдет дарекке жеткизүү кызматы. Анан буйрса өтө жакшы, көп бир туугандарга ден соолугунан, наны жок отургандар нанды болуп сүйүнүчтүү болду. Чаң жутуп ушундай курулуш материалдарын көтөрүп калдык деп атасыз. Ошондо азыр дагы учурда үйлөрдү куруу иштери жүрүп атабы? Жүрүп атат. Бүгүнкү күндө 6 үй салынып атат буюрса. 6 үй, бүтөйүнүп калдыбы? Бир 15 күн ичинде бир үй тапшырабыз, Кудай буйрса. Бир үй 15 күн ичинде бир үй, э? 6 үй ошондо Бишкекте эле же башка? Жок, баары Жети областта. Жети областта тең, э? Жакшы. Анан быйылкы жылы ошол Орозо маалында биздин бир туугандар баары зекеттердин саны канча болду? Аларды канча үй бүлөлөргө бөлүп бердиңиздер? Бизде бүгүнкү күндө зекетин мына Казакстандагы боордоштор бир кыргыз бир туугандарыбыз ошол жакта эмгектенишет. Ал жакта турушуп алып, алар алыста турса дагы жакындан колдоо көрсөтүп келишет жылына. Алар баягы базарда ошол бут кийим кече саткандыктан алар ошол жактан өздөрүнүн баягы эсебин алып, ошол зекетин чыгарып бизге ботинкалар жөнөтүшөт. Бизге ошол Леондун жакшы сапаттагы ботинкаларын жаңы ошолорду жөнөтүштү, 84 коробка. Ошол коробкалар жөнөтүштү. Эми анын ичинде мындайча айтканда бир 500гө жакын бут кийимдер, бир эле үй бүлөдөн. Андан тышкары кийимдер келип атат, Сургуттан келет, Нижноворtovскийден, деги эле ишилип баардык ошо каерде кыргыз жүрсө бизге жөнөтүшүп атат. Аларды биздин бекер дүкөн ачып койгонбуз. Бул дүкөн ошол мээримдикке бир өз бооруна кыскан дүкөн болуп, бүгүн кызматын кылып атат. Өтө жакшы. Эми биз муну санакка деле алган жокпуз. Анткени көрсөтпөй берип аткандар бар, көрсөтүп берип аткандар бар. Анан биз дагы көбүнчөсү ушундай эмеге адатка өтүп атабыз. Багы алып келгенде берип кое алачы десе, колу менен алып барып бер деткенге аракет кылып атабыз. Анткени үй бүлөсү менен өзүңүз да бат алыңыз. Уулуңуз көрсүн, менин балам көрсүн, эртеңки келечек муун көрсүн, үлгү алсын. Садака жарыясы. Өздөрү мисалы сыртта жүрүп бул жака жөнөткөндөн кийин аларга кандайдыр бир деңгээлде мындай отчет берип турасыздарбы? Сөзсүз түрдө биз отчетту алар болушпайт. Бизге биз силерге бердик, ишенебиз дешет, бирок ошентсе деле биздин талаптар бар. Биздин талаптар кандай? Мисалы, берилген аманат даректүү болушу керек. Ал дарекке жетиш керек. Биздин кылган ишибизде сүйлөгөн сөзүбүздө эмес, менин бүгүн сүйлөп аткан сөзүмдө эле эмес, кылган ишимде бир жыйынтык болуш керек. Ошондо гана жакшы болот деп, анан биз ошол жөнөткөндөрдү видеого тартып, кайда Америкадан келсе Америкага, Казакстандан келсе Казакстанга, ар бир жака биз жөнөтүп турабыз. Анан ошол жөнөткөндүктүн жыйынтыгы бүгүн ишеничке ээ болуп, шүгүр Кудайга, шүгүр иштер жүрүп атат. Жакшы. Мисалы, эми кийим кече келеби, бут кийим келеби айтор ар түрдүү келет да. Анан аларды кандай кылып бөлүштүрүп атасыздар? Аларды бөлүштүргөндүн жолдорун биз ошол негизгиси иш баштаар алдында өтө бир кылдаттык менен ой жүгүртүп, бир механизмдерди жакшы иштеп чыгыш керек экен. Анткени бул даректүү болуп, бул нерсе өз ордун таппаса, бул нерсе кылып аткан ишибиздин өмүрү кыска болот экен да. Сапарыбыз да кыска болот экен. Биздин ниетибизде ушул сапарыбыз узак болсо экен деп ойлоп жатам. Себеби биз бар кезде эле бул кайрымдуулуктар, мен өзүм мисалы бүгүн жашоо аламда мен бүгүн бармын. Мен бар болуп турганда эле ошо отурган ордумда, кызматымда кайрымдуулук иш жүрүп атып, анан мен эртең бир кандайдыр бир башка жака которуламбы же дүйнөдөн өтүп кетемби? Бирок ошондо да бул иш токтобосо экен деген ниеттемин. Ошол себептен бул иш токтобош керек. Мындай иш токтолбостон кылыш керек. Балким өтүп кете турган болсок, аркабызда жакшы сөз ээрчип, эгер жакшы сөз болуп турса, анда ал соопко айланып жетип турат дейт. Кабыр нурданып турат деген. Анан ошон үчүн мен ойлойм, буйруса мындай ишти токтобосуз кыла берсек, Кудай буйруса коомчулукта өтө жакшы бир
иштер болот деген. Буюрса. Баймой улам эсеместер келип атат, бирок мен окуганга да жетишпей калатам. Ушунун бирин окуй кетейин. Азамат байке, Аллах ыраазы болсун сизге. Өмүрүңүз узун болсун, ар дайым жардам берип кыргыз элиме аман болуңуз деген тилегин айткан экен. Рахмат. Батасын берип, негизи бата менен эл көгөрөт дейт. Жакшы. Телефон номериңизди айта кетиңизчи, сиз менен байланыссам болобу дейт. Биздин телефон бүгүнкү күндө өзү 0741 номери. Бирок ошол номерге жооп берип жете албай атабыз. Анткени муктаждыктагы бир туугандар биз уже бүгүнкү күндө камтыганбыз да. 2019-жылдын негизинде энелер камтылган. Биз 10 үй салышыбыз керек быйылкы жылдын эсебинде. Ошону бүтүп жыйынтап коюп анан кийинкисин кабыл алабыз деп атабыз да. Бүгүнкү күндө чалуулар көп, анан бирок кабыл алган жокпуз. Кайрылуучу. Ошондо бирок кайрылса дагы 0741 номуруна кайрылса болот, жакшы. Анан азыркы күндө кайрымдуулуктун кайсыл бөлүгүнө көбүнчө басым жасап атасыздар? Мындай муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берип атасыздарбы, же болбосо ден соолугу жагынанбы? Себеп дегенде буга чейин сиздер көп инсандардын ушул бөйрөгүн алмаштырганга мындай жардам берип, анан Индияга баймой алып барып келатасыздар да. Бир аз тамсалуу же жана башка жактар процесс жайлап, бул жагы күчөп кеткени сезилди да бизге. Бүгүнкү күндө ошол эң өкүнүчтүүсү күн санап негедир муктаждык өсүп бараткандай сезилип атат да. Же мен ушул коомдо ушул эменин айланасында көбүрөөк аралашып аткандыктанбы, билбейм, ушул негедир көбүрөөк болуп бараткандай да, мындай көрүнүшү. Себеби убагында көчөдө лөлүлөр жүрсө, баягы кайыр тилеп, бүгүн аксакалын жайкалткан аталар жүрөт. Небереме жардам берип койгула, бөйрөк отказ берди, боор отказ берип атат. Ал акча оңой акча эмес экен деген кайрылуу өтө көп. Бул зээнге ийетерлик. Ошол эле учурда мына сиздер туура айтып атасыңар, биз турак жай, негизги максатыбыз турак жай да салып берүү. Анан турак жайды эле камтып отура турган болсо, көп ыйлап кайрылат. Эми үй анчалык зарыл эмес го, Азамат балам. Ден соолукко башкы байлык. Анан ушул жакта биз көңүл буруп койгулачы, алыбыз жетпей турат деген кайрылуу зээнди ийитти да. Анан ошондой кайрылуу болгондуктан эми бир эле багытты камтып отура алайлы десек, адыл эле мүмкүн эмес экен да. Анан жүрөгүм негедир жумшак. Анан ошол нерсени карап көрдүм, анан карап көрүп Индиядан канчага болот экенсек, бул жактан биздин врачтар, ал жактагы сүйлөшүүлөр $45,000 экен. Боорду пересадка кылуучу. $40,000, $50,000 деп ошол эле кайрылууларга жазып алып отурушат да, мечиттердин алдындачы. Анан мен сүйлөшүүлөр жасап көрдүм. Индияга да байланышка чыктым, Турцияга чыктым, Германияга чыктым, ошол эле Казакстан. Анан сүйлөшүүлөр жасасак, ал жакта биз 2 жолу жөнөттүк, $35,000 операция жасаттык да. Эки мекендешибиз. Үчүнчүсүндө биз өзүбүз алып барууну туура көрдүк. Себеби мен дагы бир айрым учурларын угуп калдым. Ошол себептен мен Индияга өзүм барышты туура көрдүм. Барып сүйлөшүүлөр жасап, биздин элде кыйналып аткандыгын көрүп, анан ал жака дагы мен ушундай бир акылдуулук жолду камтыдым. Себеби биз 10 инсанды алып бардык, 10 мекендешибизди. Биз ал жерде 10 мекендешибизди алып барганда $35,000 биз $350,000 беришибиз керек болуп турат. Биз ошол жерден эле айттык да, клиниканын да кызыкчылыгы, аларга акча керек болуп турат да. Алардын экономикасы көтөрүп атабыз бизчи. Анан сүйлөштүрүп, аларда дагы конкуренция да бар экен. Башка клиникаларда дагы ошондой атаандашуулар бар экен. Анан мен аларга ушундай талапты койгонду туура көрдүм. Эгерде биз менен кызматташа турган болсоңор, биздики кайрымдуулук фонд. Коомдо өз ордун таап, аракетин жасап келет. Эгерде силер макул десеңер, биздин талаптарга көнсөңөр, анда биз $25,000 жасагыла. Бизге да жеңил болсун, силерге да жеңил болсун. Көбүрөөк келет. Бизде Турцияга башка жака алып барганча, биз силер арзан болсо, биз силерге гана алып келебиз. Биздин максатыбыз ден соолугу эле жакшырып кетсе болду деп атабыз. Силерде талапка жооп бере тургандай болуп депчи. Ошол иштин жыйынтыгы сүйлөшүүлөр болуп отуруп $26,000 түшүрүлдү да операция. Эң мыкты. Мынакей эми ар бир мекендештен $9,000 экономия этилгенде биз канча элибизге салым кошуп атабыз да. Ошондой сүйлөшүүлөр жасаганга жетиштик, келишимдерди жасадык. Ошол эле Fortes клиникасы менен, ушундай клиника менен, Max клиникалары менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө биз 26 мекендештин 27-чи мекендешкече жакында операция болду, удачный операциялар. Шүгүр, Кудайга шүгүр. Эми бүгүнкү күндө бирок бир жагы эле эмес, бир эки тарабы тең алып баратат. Үйлөр да салынып атат, ден соолукту жакшырып атат. Чоң, жакшы. Ошондо атайын ал жакта барып, силер менен гана иштешебиз деп бир 2-3 гана клиника менен келишим түздүңүздөрбү? Башкаларга барбайбыз, туруктуу болобуз деп. Келишимди биз ошол 2 клиника менен түздүк, калган клиникалар менен болсо, биз баягы бир клиника мындай экен да, боорду көбүрөөк профессионалдык негизде жасайт экен, жогорку деңгээлде. Бөлөктөрүндө алар мисалы онкологиялык,
ушундай экен да, баягы ар бир клиника өзүнүн бир эмесин көбүрөөк камтыган экен. Багыты, Багытын. Жакшы. Эсимиз билдирүүндө окуй кетейин. Ассаламу алейкум Азамат байке. Каражат топтоого кимдер жардам берет сиздерге дейт? Каражат топтоого бизде бүгүнкү күндө биздин YouTube каналыбыз бар. Ошол YouTube каналыбызга биз кыргыз кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес. Биз таштабашыбыз керек. Биздин кыргыздын саны кемейбесин, көбөйсүн дегендер. Балдар эртеңки келечек атасыз, энесиз жетим калбасын, энелер жесир калбасын, карындаштары жесир калбасын. Ошолор дагы жашоодо өз ордунда жакшы жашасын дегендер. Келгиле биз менен сооптуу сапарда сапарлаш болгула деп биздин YouTube каналдарыбызга жүктөйбүз. Бирок ошол эле кезде биз чыныгы муктаждыгын карап, кайрылуу өтө көп болгондуктан ошондой эле бир туугандары жок, же болбосо бир туугандары болсо дагы алсырап турган, алы жетпей турган мекендештерин чыныгы муктажын камтып, бүгүн ошентип анан акча топтоодо дүйнө кыргыздарына биз кайрылуу жасайбыз. Демек элдерден чогулат, элдерден чогулат. Ооба. Саламатсызбы Азамат байке? Фучка больницада жаткан Мунира Темирова деген эже эмне болду, айтып бере аласызбы? Индияга кеттиби дейт. Ал эжеке тууралуу айтып бере алам. Ал эже менен мен бүгүн эле кече күнүнө сүйлөшүүгө аракет кылам. Жок дегенде 2-3 күндүн биринде. Анткени ал эжекебизге бүгүнкү күндө бир 10 000 доллардай чогулду, Кудай буйруса. Ал могул орозодон кийин мен өзүм да бир аз лечение алышым керек болду. 10 күн лечение алып өзүм. Анан Кудай насип кылса, лечениядон келери менен анан Индияга алып кетүү аракетиндебиз. Жакшы. Бизде телефондук чалуу бар экен. Кутман кечиңиз менен, урматтуу телекөрүүчү, сиз байланыштасыз, сүйлөй берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Азамат, мен сен жөнүндө көп угам, көп жакшы жардамдар берип жүрөсүң. Анан мен бир сиңдим бар, баласы экөө жалгыз турат. Баласы болсо онкологический 3 степендеги рак, карай тегисинен болгон. Анан эден тушуга нерв болуп атып, азыр көзү, эки көзү жумулуп калып атат да, туруп эле. Ошол азыр Краснодарга леченияга кетет. Тиги блеко спазм деп диагноз койгонда, сиз ушуларга кандай жардам бере аласыз? Өкмөттүн башчысы бир семьяда 2 инвалид болуп калды. Телефон номериңиз барбы сиздин? Калтыра кетсеңиз. Эжеке, байланыштасызбы? Меникиби? Айтор. 47 89 09. 47 89 09, Түшүнүктүү. Эжеке, Аллах Таала бул жашоодо өзү тагдыр мындай бир жазат экен. Бул тагдыр жараткан жазат экен. Анан эми мен айтайын дегеним, жараткан берген дартына шифа берген болсун, берген сыноосуна жеңилдик берсин, дартты берген жараткан дабасын берсин деп тилек кылабыз. Анан бизден сиздерге болгон себепкерлигибиз, биз эми жардамды берүүчүлөрдөн эмес, биз болгону себепкер болуучу экенбиз да. Анан ошол себепкер болууга аракет кылып атабыз. Анткени сиздерге себепкер болсок, биз зыян таппай пайда табабыз. Ошол сооптор илешип калабыз деген ушундай камтылган максаттарыбыз бар. Болгону биз бүгүн азыр барып жардам бергим келет чындыгында. Анткени ал бир тууганым канчалык деңгээлде кыйналып атканын мен ошолор менен күнүнө бир аралашып жүрүп, жанында туруп, кыйналган кыйынчылыгын көрүп, мен чындыгында 1 минутта тургум келбейт. Эгер башкалардыкындай болгон, менде миллиондор, миллиардтар болгондо, мен сиздин жаныңызда болор элем азыр ошо эфирден чыгаары менен. Бирок өкүнүчтүүсү бизде андай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан тез байланышка чыгып кол сунуу мүмкүн болбой жатат да, бизде өтө көп кайрылуучу. Анан кечеги кайрылганды бүгүн жыйынтыктап коюп, бир туугандарыбызды, анан кийинкисин кабыл албасак, биз ушундай болуп калат экен да, элди алдаого жатып калат экен да. Сиздикин деле кыйратам, мен сизди деле кыйратам, алып кетем, анан мен минтем дей берсем, мен бүгүн коомчулукта алдамчы болуп кетем да, калпчы болуп кетем. Ошон үчүн эжеке, мен айтайын дегеним, бир аз сабыр кылып өзүңүздөр да аракет кылыңыздар. Биз болсо сиздердин жаныңыздарда тирек болгонго аракет кылабыз. Ошо менин телефонум 0700 41 41 номерине байланышсаңыз, мен да колуман келишинче бир аракетти кылайын, Кудай буйруса. Эми чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эфир дагы аягына келип калыптыр. Кыскача жыйынтыктоо үчүн микрофон берели сизге. Кудай буйруса, жалпы элибизге ыйман тилейм. Эң негизгиси бир Кыргызстаныбыз өнүп өскөн өлкөнүн катарында болсун. Эч убакта мүңгүрөгөн же кайгырган, капаланган бир дагы мекендеш болбосун. Четте жүргөн мекендештер болсо, мекенибизге амандыкта, эсендикте келишлигин насип кылсын жараткан. Кудай буйруса, ушул кайрымдуу бол коомдук фонддон канчалаган эне кайгы менен кайрылып, сүйүнүч менен жашап жаткан болсо, ошодон пайда болгон сооп кимде ким салым кошкон болсо, ошол баарыбызга бирдей кабыл болсун. Бул жалганда
сооптуу сапарда бирге болойлу. Акыретте бейишке бирибизди сүйрөп, бейишке карай Кудай буйрса аракеттенели. Акыретибиз үчүн дагы иштөөгө аракет кылайлы. Анан жалпы мекендештеримди Кудай буйрса ынтымактуулукка, биримдиктүүлүккө, биз Кыргызстаныбызды өркүндөтүп өстүрүү бул баягы ушундай жакшы ата сөзү бар экен. Өлкөңдүн өнү өсүшүн кааласаң өзүңдөн башта деген. Ошон үчүн ар бир мекендешим патриоттулук сезим менен, ар бир кыргыздын энеси менин энем, ар бир кыргыздын кызы менин карындашым, кызым деген түшүнүк менен жашасак, өлкө үчүн салымыбызды кошуп, буйруса ушундай бир өнү өскөн өлкөнүн катарында болойлу. Намустуулугубуз менен Кудай буйруса ушундай бейпилчиликте Кудай буйруса ушундай калуу тилегим менен жыйынтыктагым. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир кадамыбызга Кудайым эселеп сооп жазсын дейли. Чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, жарым саат бою кызматыңыздардан мен Таалай Мамбетов болдум. Операторлор Бекмамат Тагаев, Бакыт Мамасидиков, режиссердук пульта Азизбек Дайрабаев, техникалык топто болсо Куткелди Бектурганов болду. Эфирдик эстафетаны кесиптешим Алтынай Турарбекова узатамын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.